Кеңеш айыл өкмөтүнө таза суу чыкты. Курулуп, бирок токтоп калган скважина эми үзгүлтүксүз иштеп, айылдыктарды суу менен камсыз кыла алат. Буга чейин Кеңеш айыл өкмөтүнүн Шыдыр, Котко жана Кызыл Сарке айылынын жашоочулары 10 жылдан ашуун таза сууга жетпей, мал менен кошо дарыядан суу алып, ден соолуктарына коркунуч жаралып келген. Жергиликтүү элдин айтымында, сайыз убагында курулган скважина бир аз гана иштеп, кыймылдаткычы күйүп кеткен. Ошондуктан суу чыгып, кайра эле токтоп калган скважинаны оңдоп, элдин колдонуусуна берүүгө эч ким демилге көтөргөн эмес. Мындан улам таза суу менен камсыз кылуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Мирлан Бакиров жергиликтүү кеңештин депутаттары жана айыл өкмөтү менен биргеликте аракет кылып, натыйжада бүткүл дүйнөлүк Жаштар ассамблеясынын колдоосу аркылуу аталган айылдарга таза суу берүү ишке ашты. Эми бул аймакка кошумча кыймылдаткыч жабдыгын коюп, 12 000 калкка жете турган сууну чыгаруу максаты турат. Ал эми эскилиги жеткен түтүктөрдү алмаштырып, колонкаларды оңдоо, суу сактоочу резервуарларды калыбына келтирүү жаатын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте суу департаментине кайрылуу менен чечебиз деген максат бар экендигин депутат Мирлан Бакиров белгиледи. Эл өкүлү иштендиргендей, алдыда мындай жумуштар жалпы Базар Коргон району боюнча таза сууга муктаж болгон айылдарда улантылат. Сөз бар го, өмүрүң суудай узун болсун деп. Ушул суунун дагы өмүрү узун болсун. Ушул суу жалпы элге кызмат кылып, жалпы эл-журтка кызмат кылган скважина болсун. Дагы бир жолу мына скважинакелерге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Сиздердин атыңыздардан. Bismillahirrahmanirrahim. Ушул Кеңеш айыл өкмөтүндө 28 000 калк болсо, ошонун 14 000 калкына суу жете турган мына Алла разы болсун. Файзулла акеге рахмат, Жогорку Кеңештин депутатына Мирланга рахмат. Ушу жалпы элдин талабында жакшы суулардан болсун. Элдин айтып го өмүрү суу менен деген. Ошондой жакшы эл-журтка жакшы оңдогон скважиналардан болсун. Bir kança yıldan beri elder hareket kılıp köy adamlar geldi. Su çıkarıp beremiz dedi. Eldin yardımı gerek dedi. Mungadağı bir kança finansi jağынан yardım verdik. Bardığı gelip öyle suyunu çıkarmış bolotlarından getip kalışat. Mına yemi Kudağa verip bir Mirlan degen deputatımız gelip kalıp uşul onun hareketi menen şunu bir bugünkü günü uşul eski murunku çıkan ele su. Keyin buzulup kalıp şu an jatkan. Bu çukulatıp şunu çıkarıp susun. Bugün kuda kalasa mına su kadimkidey ağıp çıktı.